башка жарашкан, суктанып бары карашкан, ак калпак калган мураска, атабыз Айкөл Манастан. Кийебиз сыймыкталардак талардактап, кыргыздын жүзүсүң ак калпак, ак калпак, кыргыздын жүзүсүң ак калпак, ак калпак, ай ак калпак. Кыргыз калпагы ысыкта, күндөн, суукта, ызгардан сактаган жайлуу жеңил баш кийим. Бирок калпактын түзүлүшү, калпактагы ар бир түс жана ар бир ою өзүнчө маанини туюндуруп турат. Ошол маанилер эл ичинде кандайча чечмеленет? Калпак бири-бирине дал келген 4 тааладан куралат. 4 таала берип келип, кыргыз эли байырдан мекендеген ала тоону чагылдырат. Демек, мекенибиздин символун берет. Калпактын ак кийизден жасалганы анын ыйыктыгын, арулугун түшүндүрүшөт. Калпак байыркы баш кийим. Аны кийген адам ата-бабаларынын тарыхына тамырлашып, элинин салтына, маданиятына бекем байланышат. Калпактын ыйыктыгы да ушунда. Калпакка салынган оюнун маанилери. Жаш балдарга колдой жүрсүн деп, ума-эненин көз тийбесин деп, каргагынын тырмагын, тилеги дайыма суудай аппак болсун деп, булакты жана башкалардын образын ою менен чагылдырышкан. Ошондуктан оюлар да ума-эне, кырга тырмак, булак оюмдары деп аталат. Жигиттер аңчылыкка, куш салууга жакын болсо, калпактарын ошол маанини камтыган оюм кийимдер түшүрүлгөн. Мисалы, тоо-теке, бүркүт, аркар оюмдары. Эл батырларына илбирстей, бөрүдөй, жолбоштой деген салыштыруулар көп колдонулгандыктан калпактарына илбирс, жолбош жана башка түрдөгү оюлар түшүрүлгөн. Калпактын түстөрүнүн маанилери. Кыргыздар улуу балагатка жеткенге чейин коюсу жашыл калпак кийишкен. Бул баланын жаңыдан жетилип келе жатканын туюндурат. Ошондой эле балага көз тийбесин деп, калпактын маңдайын 2 ача кылып тилип коюшкан. Уул бала балагат жашына жеткенде кыюусын кызыл түскө алмаштырышкан. Мындай калпак кийген бала кыз жандап жүрүүгө, өздөй жар издөгө аркылуу болгон. Илгери айылга кыюусу кызыл калпак кийип, башка жактан келген жаш жигитти көргөндөр кыз издеп келген тура деп түшүнүшкөн. Жеңелер андай ууланды сынай карап, бой жеткен кайынсиңдисине ылайык келерин же келбесин багашкан. Эгер ылайык көрсө, жигитти кепке тартып, аты-жөнүн тегин сурап, кайынсиңдиси менен тааныштырууга мүмкүнчүлүк түзүшкөн. Ошентип калпактагы кыюунун арты менен жигит өзүнө жар табууга жетишкен. Кыраандан көрүктү талашып, ак калпак байрам таң атып, жигиттер аман жүргүлө, ак калпак башта жарашып, урпагын сырдуу караткан, убакыт учкул канатчан, аппак бийик калпакты атабыз кыргыз жараткан. Башына кийген ак калпак, тиеттеп бизге кереги, жер деген жети атанын калтырган мурас белеги. Ай күнү тийип жаркырап, ала тоо көзгө тартылат, кыргызга калпак көрүп берип, ден соолук өмүр тартуулат. Алпайышып баталар, бакай калпак кийишкен, түрлөр көркүн чыгарып, ууз энелер тигишкен. Ак кар жатса тоолордо, бийиктигин билдирет, калпак кийген атанын ыйыктыгын билдирет. Кылым келет күндү айды арытып, кыргыз элдин акыл эсин байытып, манас кийген, жакып кийген ак калпак жашап барат жыл өмүрүн карытып. Жебе тартыш, эр сайышчы ат чабыш, эр манастан калган оюн сакталып, ошолордой ак калпакты түшөрбөй келе жатабыз ата салтын аткарып. Кыргыз элим океандай куралып, кылым өттү, жылдар өттү суу агып, ак калпагын бизге берген таберлик дордондорго жашай берет уланып. Болбосо да тоодой болгон атагым, тоодой болуп тоо койнунда жашадым. Келечекте акын болсом эгерде, эң биринчи ак калпакты жазамын. Жүзүсүң ак калпак, ай ак калпак.